Жарык шоула жакындары мээримге ар дайым жаңы үмүт берет. Эки баласы менен таштап кеткен күйөөсүнөн кабар жок. Бирок жалгыз бой эненин аракети күч, ак эмгеги менен балдарын баксам дейт. Кадрдагы Мээрим Дөөлөтбаева, аны Ош ТВ телекомпаниясынын инсан долбоору мындан бир ай мурун тартып эфирге чыгарган. Эске сала кетсек, Мээрим Дөөлөтбаева ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген инсандар катарында биринчи топто турат. Эки буту соо төрөлгөн Мээрим 2,5 жашка чейин басып жүргөн. Ал кездеги жаш наристе ысытмалаганда ата-энеси айылдагы ооруканага алып барып, укол сайдырган. Эртеси күнү эле Мээримдин буту баспай калгандыгы байкалган. Каарман өзүнүн абалына дарыгерлерди күнөөлөгөнү менен арызданып эч кимге кайрылган эмес. Мээримдин эки буту баспагандыгы менен бардык нерсени сезип кыймылдайт. Болгону басуу үчүн күч кубат жок. Ак халатчандар басып кетет деген диагноз койгон. Эфирден соң Мээрим социалдык желеде үлгүлүү айым катары жакшы талкуу сөздөргө арбалып, көрүүчүлөрдүн саны 100 миңге чукулдады. Интернеттен видеосун көргөн адамдар жардам берүүгө ашыкты. Алардын арасында Мээрим Дөөлөтбаеванын илдетин бекер көрүп, үмүт болсо басып кетүүгө кол сунган адамдар чыкты. Мен азыр бул 4 жогору больницада Сабырбек Жумабек приемда болдум. Ал кишиге бул маселе боюнча айтсам, колдон келген толук жардамыбызды көрсөтөбүз. Биринчи күндөн 5 күнгө чейин жумуш учурунда алып келгиле, карап жакшыртуу кылып шарт түзүп беребиз деди. Алып кетип баягы турак жайы боюнча кайдыгер карабай колдон келген жардамыбызды беребиз. Бишкектеги тажрыйбалуу Кыргызстандагы эң мыкты делген адистер бекер карай тургандыгын укканда, Мээрим кубанычтан көзүнө жаш алгандыгын айтат. Бирок борборго баруу үчүн каармандын каражаты жок болгондуктан, Ош ТВ телеканалы чакан кайрымдуулук иш-чара өткөрдү. Анда жардамга кол сунган инсандар Мээримге акча топтоп беришти. Адамдар көңүлдөн чыккан акчанын эң азы 200 сом болсо, эң көп бергендери 10 миң сомду түздү. Биз Ош шаардык жаштар парламенти ынтымак телерадио компаниясы менен биргеликте кайрымдуулук бабалардан калган мурас аттуу концерт өткөзүп иш-чара кылдык дагы. Ошол иш-чарада мүмкүнчүлүгү чектелгендерге, аз камсыз болгондорго жардам берүү максатында атайын Наурозо, ыйык айында жардам берели деп ушул ишти уюштурдук. Анан бул жерден концерттен түшкөн акчаны ошол бир нече үй-бүлөгө жардам бердик. Акчалай жана ошондой эле белек бекчектер менен Мээрим эжебизге дагы 10 миң сом акчалай жардам бердик. Кадам артынан үмүт деп аталган иш-чаранын алкагында Мээримди Ош ТВ телекомпаниясынын унаасына салып алып, жардам берүүчү инсандар турган жерге бардык. Анда сүрөткө жана камерага түшпөй жардам берүүнү каалаган инсандар да чыкты. Кайрымдуу инсандардын атын атай кетели. Эличбек Эргешев, Айгүл Наватова, Данияр Садиев, Жумагүл Райымжан кызы, Жээнбек Кулбаев, Рамазан Абдуваитов, Кыялбек Жумабаев жана башка Ош ТВ кызматкерлери. Соц тармактардан көрдүк, ошол жерде жашоо турмушун көрдүк. Чынын айтканда бул жерде Мээримдин эрдиги мени абдан кубандырды. Себеп дегенде бул ошол кабылган кыйынчылыгына чүңкөбөстөн өзү аракет кылып ошо жашоого умтулганы аябай кубандырат. Эки буту баспай калган каарман кат сабаттуу болгондуктан балдарын сабак окууга үйрөтүп, үйүндө балдарынын керин жууп, тамагын бышырып берет. Акындык өнөрү да бар, ыр жазат. Бош калса кол өнөрчүлүк менен алектенип, тикмечилик кылып каражат табууга аракет кылат. Мамлекеттен Мээримге 3 миң сом ай сайын бөлүнөт. Өзү батирде жашап, айына 5 миң сом төлөйт. Күйөөсүнөн 2-3 жылдан бери дайын жок. Ал муктаж болгон каражатты ата-энеси берип турат. Азыр 2 балам бар, балдарым үчүн жашайм. Балдарым үчүн жашоого умтулам, ушулар бар экен. Мен жашоого умтулуп эме кылат. Эки баласына пособие албаган айымга эми Ош шаардык мэриясы июль айынан баштап пособие чыгара тургандыгы белгилүү болду. Мээримдин 2 баласына чейин пособие чегерилип берилди. Азыр анын бир нече гана кызметтешкен документтери гана калды. Ошол иш кагаздар эртке келтирилген болсо, Кудай буйрса июль айынан баштап Мээрим 2 баласына пособие ала баштайт. Мээримдин Ош шаарында жашагандыгына 10 жылга жакындап калды. Айлыга караганда шаарда көп кубаттуу үйлөрдүн биринчи кабатында жашоо ал үчүн ыңгайлуу. Балам азыр отличник, дагы үмүтүм чоң балдарымдан. Келечекте басып кетсем, ушу балдарым чоңоюп, жакшы жетишкендерге жетип.
Ал эми Мээрим Дөөлөтбаевага арналган кайрымдуулук иш-чарадан түшкөн каражат жетиштүү деңгээлде топтолуп калды. Эми Бишкектеги дарыгерлердин болжогон убактысына карап, келерки жуманын бир күнү Мээримдин илдетин Борбордон Сабырбек Жумабеков карайт. Адыл Акжул уулу, Айбек Үсөн, Күн чабыт.